Исхак Раззаков. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк. Коом деген сени менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Бүгүн бүтүрүүгө мүмкүн болбой турган ишти эртең бүтүрүш үчүн аны дал бүгүн пландаштырып, бүгүн ойлонуу зарыл. Ак иштеген адамды акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба, калыс бол, адилеттүү бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс, элим тараза. Кас ташуудан кач, бирок адилеттиктен тайба. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң, өлдүң, өлбөй калуунун жолу барбы? Бар. Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Ишти акыл менен иште. Эгерим сезимге жеңдирбе, алданып каласың. Сезимди акылдын эркине баш ийдире алсаң, анда пайдаң арбын болот. Исхак Раззаковдун атасы Берк уулу Раззак азыркы Лелек районундагы Коросан кыштагында төрөлгөн. Энеси Сайып кызы Жамила энебиз ушул эле райондо төрөлгөн. Ал кишилер көпчүлүк кыргыздардын жана Орто Азияда жайгашкан элдердин катарында өтө оор турмушта жашашкан. Ал мезгилде 19-кылымдын экинчи жарымында жергиликтүү байлар, манаптар аларга кошулуп Россиянын падыша өкмөтү төбөлдөрдү букара элди эзишип иштетишкен учур болгон. Эмгек акысын эптеп эле жашай турган өлчөмдө айлык төлөшкөн. Жерлер, жайыттар жана башка байлыктар да ошолордун кол астында болгон. Көптөгөн адамдар көрө оокаттын айынан жумуш издеп, туулган айыл кыштактарынан кетүүгө аргасыз болушкан. Себеби кандайдыр бир өнөр жай жана башка тармактагы мекемелер көп жерлерде жок болгон. Республиканын айрым гана жерлеринде майда чүйдө көмүр казып чыгаруучу кендер, тамак аш даярдоочу ишканалар жаңыдан эле пайда боло баштаган кез эле. Берк уулу Раззак Сүлүктүдөгү кичинекей көмүр кенине барып ишке орношот. Ал кенде болгон 200-гө жакын киши иштеген. Иштөө шарты оор болгон. Шахтадагы бардык жумуш колдор менен жасалган. Эмгек акысы аз болгондуктан Раззак кендин бош убактыларында бирөөлөрдүн ишин аткарып, оокат кылган. Аялы Жамила энебиз болсо, көөсүнө жардамдашып, талаадан машак терип, эптеп жан багышкан. Бирин-бирин колдошуп, ынтымакта жашашкан. Сколько лет? Канча жаштасың? 8. Кыргызсыңбы? Таджиксыңбы? Кыргыз. Кыргызсың? Кагылайын тууган жер. Бармактайыман жетим калып, башка эл бөтөн жерде жүрүп, акыры энемди тапкандай өзүңө келдим эле. Колумдан келишинче иштедим. Сенден аянар менде жан жок эле. Бар ойдогудай болбой калса кечир мени. Мен сени кайра көрөмбү? Көрсөм качан көрөм? Раззаков кызматтан бошотулган үчүн кайгырган жок. Ал үзөңгүлөш жолдошторунун, өзүнүн шакирттеринин, насиптеш болгон тизгиндештеринин пендечилигине кайгырды. Туулган жеринин жытына зар болуп келип, 16 жыл адал эмгек кылса да, өз мекенинде калып иштөөсүнө уруксаат берилбеген.